Баткен мамлекеттик университетинин Кызылкыя көп тармактуу институтунун жамааты президенттин жарлыгына ылайык мамлекеттик деңгээлдеги бир топ иш-чараларга катышуу менен аймактарды өнүктүрүү жолунун алкагында бир топ иштер аткарылган. Сапаттуу билим берүүгө негизделген бир канча конференциялык окутуулар уюштурулуп, институттун материалдык базасы чыңалган. Ошондой эле быйылкы биздин президентибиз Урматтуу Сооронбай Шариповичтин жанагы аймактарды өнүктүрүү жана санариптештирүү жылына карата биздин окуу жайдын жанагы илимпоздору жана окумуштуулары тарабынан бир канча эл аралык илимий конференцияларга онлайн режим аркылуу түз ушул жерден катышып байланышты өздөрүнүн докладдары менен чыкты. Тактап кетсек, бул Кипрде болуп өткөн эл аралык конференцияга, андан кийин Грузияда болуп өткөн эл аралык конференцияга, жакында эле болуп өткөн Нижний Новгород менен Орелдо болуп өткөн эл аралык конференцияларга биздин окуу жайдын жанагы илимпоздору, экономисттери ушул жерден өздөрүнүн статьялары менен чыгып, мыкты баяндамалар жасап, ал жерден жанагы ошо мыкты баяндама деген жанагы номинациясы боюнча сертификаттарды алышты. Биз бүгүнкү күндө ушул санариптештирүү жылына карата ошо өткөрүлгөн кылынып жаткан иштердин бир чекеси деп эсептейбиз. Бул мындан ары да биз аны өнүктүргөнгө даярбыз жана өнүктүрөбүз. Окуу жай санариптештирүү жолунун алкагында заманбап каражаттар менен камсыздалган. Компьютердик системасынын негизинде сабактар берилип, интернет желелери менен туташтырылган. Студенттердин билим алуусу үчүн бардык шарттар талапка жооп берип, билим берүү стандартка ылайык көрсөтмө куралдар менен жабдылган. Быйылкы жылы президентибиз өлкөнү өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылына байланыштуу ректорубуз бизге эмнелерди гана кылып берген жок. Бардык кабинеттерибиз компьютерлер менен жабдылган. Андан сырткары биз онлайн немелерди башка институттар менен онлайн семинарларды өткөрүп турабыз, конференцияларды. Анан эми студенттер үчүн түзүлгөн шарттар абдан сонун. Эч кандай мындай немерибиз деле айта турган кемчиликтерибиз деле жок. Түштүк чөлкөмдөгү экономика жана техника багытындагы кадрларды даярдоо боюнча өз салымын кошкон бул окуу жайда студенттер үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Жаңы кадрларды даярдоодо заман талабындагы шарттар түзүлүп, бүгүнкү күндө мамлекеттин алдыңкы катарда турган окуу жайларга кошулууда. Түштүк регионунда, түштүк чөлкөмүндө ошол экономика техникалык багытында студенттерди кадрлар даярдоо биринчи негизги максатыбыз болуп эсептелинет. Бүгүнкү күндө окуу жайыбызда 1100 студент билим алууда. Бардыгы жогорку бакалавр билим берүү багыты боюнча 8 багыт боюнча, андан кийин орто кесиптик билим берүү багыты боюнча 12 адистик боюнча билим берип келүүдө. Окуу жайда бүгүнкү күндө студенттер үчүн толук шарттар түзүлгөн. Окуу жайда студенттер үчүн бүгүнкү күндө 65 000 данадан ашуун китеп фондубуз бар. Андан тышкары 15 000 электрондук библиотекабыз бар. 7 компьютердик классыбыз бар. 7 компьютердик класста бүгүнкү күндө 182ден ашуун компьютерлар бар. Жабдылган, алардын бардыгы интернет булагына туташтырылган. Ар бир окуу корпусубузда студенттер үчүн Wi-Fi орнотулган. Студенттердин тышкы жана мобилдүүлүк боюнча бизде Баткен мамлекеттик университетинин ректораты тарабынан Кыргызстанда 5 окуу жайлар менен келишим түзүлгөн. Андан тышкары сырткы жана Россия Федерациясынын 5 окуу жайы менен Ташкент архитектура строитель окуу жайы менен түзүлгөн бүгүнкү күндө. Биз ойлойбуз, мына эртең ошо февралдан 2 экономика багытында студенттерди Воронеж Тоо техникалык университетине жөнөткөн жатабыз. Мамлекет үчүн жаңы маалымат технологияларын жана сапаттуу билим берүү системасынын негизинде жогорку билимге ээ болгон адистер даярдалып келет. Бардык адистиктерге тиешелүү көрсөтмө куралдар менен жабдылып, окутуунун мыкты методикаларын колдонуу менен сабактар өткөрүлүүдө. Биз деген көптөгөн кадрларды мурун башка жактан алып келген болсо, биздин институттар азыр бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн ошол жерде окунуп бүтүп, ошол жерде эмгектенишкен өзүнүн илимий даражадагы окутуучуларыбыз өзүдөн чыгып атат. Ошол эле биздин директор өзү кандидаттыгын жактаган көп кандидаттар чыкты бүгүнкү күндө. Бунун баары эмгекте, алдыга кетип атат да. Анан бул Кызылкыя үчүн бул институт өтө керек. Эмнеге? Себеби деген биздин шаарыбыз кадрларга муктаж. Чоң шаарларда окуп бүткөн, Россияда окугандар байыр ошо чоң жерлерге, чоң шаарларга кеткенге аракет кылып калат экен, жок жерге калганга аракет кылып калат экен. Биздин өзүбүздүн кадрлар өзүбүз деле эмгектенип атышат. Мына шаардын банкта иштейби, мэрияда иштейби, каякта болсо дагы биздин студенттер ар бир тармакта жолугат.
ишкана болобу, окуу жай болобу, ар кандай баягы өндүрүштүк жерлер болсо, бардык биздин студенттер ошондой жерлерде эмгектенип жатышат. Жаңы кадрларды даярдоодо аймакта өз ордун тапкан институттун эмгек жамааты жогорку категориядагы деп эсептелген окутуучулардан түзүлгөн. Бир эле Баткен аймагында эмес, өлкөнүн бардык чөлкөмдөрүндөгү абитуриенттерди кабыл алышып, татыктуу тарбия берип келишет. 2018-жылы мектепти бүтүп, ошол Кызылкыядагы көп тармактуу институтка окушка кирдим. Азыркы күндө мен 2-курс студентимин. Бул жердин окуу жайы абдан жакшы, мугалимдердин билим берүүсү деңгээли абдан жогору деп эсептейм. Ошол эле биз ошол предметтер боюнча Ошко чейин олимпиадага барып келдик, Манастай боюнча өзүм барып келдим. Ошко чейин олимпиадага абдан жакшы. Мен буюрса бул окуу жайдан келечекте бухгалтер болуп чыгам. Менин максатым ошол өзүмдүн шаарым Айдаркенде иштеп, анын экономикасын көтөрүү үчүн абдан аракетимди жумшайм. Биздин окуу жай абдан жакшы. Башка азыркы окуучуларга да сунуштайм. Мектепти бүтүп, келип тапшырса болот. Абдан жакшы билим берет деп ойлойм. Мен Ош областына караштуу Ноокат районунун Ынтымак айылында төрөлгөнмүн. Кызылкыя шаарына бул жерге окууга тапшырдым. Келечекте бул жерде окууну бүтсөм, банкир болуп чыгам, буюрса. Бул жерге тапшырганымдын себеби мага ушул окуу жайды сунушташты, аябай жакшы билимди так жана жеткиликтүү беришет деп. Окуткан мугалимдерим аябай сабактарын өз убагында өтүшөт. Аты айтылып тургандай эле көп тармактуу делген институтта бүгүнкү күндө заман талабына ылайык дизайнер, электроэнергетика, архитектура, курулуш, экономика, бухгалтердик, эсеп жана башка тармактар боюнча кесип ээлерин даярдашууда. Биз студенттерге бүгүнкү күндө биз ар бир окуу корпустарда бизде жанагы интерактивный умный доскаларды орнотулган, алар менен сабак өтүлүүдө. Андан тышкары ар бир окутуучу өзүнүн жанагы окуу программасы, окуу дисциплиналарына жараша өздөрүнүн интерактивный метод обучения ар түрдүү жанагы жаңы методдор менен студенттерди бүгүнкү күндө ушул окутуу жүргүзүлүүдө. Бизде мына былтыр Элбасы аккредитациялык агентствосунан көз каранса өткөнбүз. Быйылкы жылда мына эртең октябрь айында өтүүгө катуу бүгүнкү күндө даярдануудабыз. Ал боюнча студенттер, ата-энелер менен, иш берүүчүлөр менен бүгүнкү күндө тыгыз иштешип, ошондой эле окутуучулар өздөрүнүн документация иштери менен бүгүнкү күндө өтө алгылуу иш алып барууда. Биз ойлойбуз, эртең көз караныс Элбасы аккредитациялык агентствосунан биз ийгиликтүү өтөт деп бүгүнкү күндө мен толук ишендире алам. Анткени окутуучуларыбыздын, эмгек жамаатыбыздын бүгүнкү күндө даярдыгы, алардын ушу күнгө чейин иш алып барып жаткан эмгектери буга толук кандуу бизди ишендире алат. Биздин окуу жайыбызда негизинен экономика багыты боюнча, андан тышкары дизайн, технология транспортных процессов, электроэнергетика, архитектура, строительство боюнча бул жогорку бакалавр билим берүү программасы боюнча, ал эми кесиптик орто билим берүү бөлүмү боюнча экономика, бухгалтердик эсеп, салык жана салык салуу, жанагы кийимдерди моделдөө, дизайн, ошолор боюнча жана мектепке чейинки билим берүү программасы, мектепке чейинки жана билим берүү программасы, ошондой эле педагогика методика начальное обучение. Ушулар боюнча бүгүнкү күндө биз билим берип келүүдө даярдап. Бүгүнкү күндө мамлекеттик лицензияга эми азыр аккредитациядан өтүп алдында турабыз. Профессионалдуу кесипке ээ болуп, окуу жайды аяктаган студенттер жумуш менен камсыздалышып, окуу жайдын беделин көтөрүшүүдө. Бүгүнкү күндө биздин окуу жайды бүткөн студенттерден мына Россия Федерациясында ошондой эле Кызылкыада канча банк болсо, ошол банктардын баарында бизде экономика багытында бүткөн студенттер эмгектенүүдө. Андан тышкары бизде мына жол коопсуздугун уюштуруу боюнча жанагы ГАИ кызматкерлеринде, ички иштер органдарында, электр тармактарында бүгүнкү күндө биздин студенттерибиз өздөрүнүн билимдерин элге, калкка өтө жакшы бир көрсөтүп келүүдө. Алардын жанагы жетекчилик тарабынан биздин окуу жайга, биздин дирекцияга жана ректоратка бүгүнкү күндө алкыш баракчалары келип түшүүдө. Ал жактан бизге 2 студент келген жатат, академия мобилдүүлүк боюнча. Студенттерибиз аймактык олимпиадаларда ийгиликтүү орундарга жетишип келүүдө. Ошондой эле спорттук мелдештерде
Универсиадаларда бүгүнкү күндө өтө өздөрүнүн күчтөрүнүн аракеттерин көрсөтүп, алдыңкы орундарда ээлеп келишүүдө. Студенттер бүгүнкү күндө студенттерге жалпысынан эмгек жамаатыбыз 86 бүгүнкү күндө эмгек жамаатыбыз бар окуу жайдын. 12 илимдин кандидаты, доценттер, 3 илимдин кандидаты, ага окутуучу жана 2 илимдин доктору бүгүнкү күндө студенттерге өз билимин берип келүүдө. Сапаттык көрсөткүч бүгүнкү күндө бизде 38,5% түзөт. Адистиктерди даярдоодо башка жогорку окуу жайлар менен тыгыз иш алып барышып, татыктуу таалим тарбия берип келишет. Мамлекетке татыктуу кадрларды даярдоо үчүн илимдин докторлору, профессор, доценттерден турган окутуучулар жамаатынын бедели окуу жайлар арасында жогору турат. Постоянно, то есть в течение учебного процесса у нас проводятся различные конференции с другими вузами. Также мы участвуем, наши студенты участвуют в олимпиадах. То есть процесс всегда идет насыщенный. Да? Мы проводим как для студентов, так и для преподавателей масштабные какие-то, в масштабе, может быть, региона, области, вплоть до республики. То есть идет повышение квалификации как для преподавателей, также и для наших студентов есть возможность сообща выезжать в соседний город Ош, Жалалабад, и участвуют в различных олимпиадах. Билим берүүдө жалпы 15 адистик боюнча орто кесиптик билим берүү бөлүмү уюштурулуп, окуу жай кеңейтилген. Мында мектепти толугу менен аяктабаган окуучулар өз билимдерин улантууга мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Орто кесиптик билим берүү бөлүмү 2008 жылы мартта уюштурулган. Ошондон бери биздин орто кесиптик билим берүү бөлүмүндө 15 адистик билим алат. Ал 15 адистикке биз толугу менен лицензияны алганбыз. Азыркы учурда 2 адистик аккредитацияны өткөнбүз. Мыналы жакында дагы бир 4 программа боюнча биз аккредитация даярданып атабыз. Жалпысынан биздин орто кесиптик билим берүү бөлүмүндө 2012 жылы биринчи бүтүрүүчүлөр чыккан. Ошондон бери ушул убакытка чейин бизде 700-800га жакын бүтүрүүчү чыкты. Эми бул орто кесиптик билим берүү бөлүмүндө негизинен бизде 25 мугалим иштейт. Анын ичинен бирөө техникалык билимдердин кандидаты, бирөө экономик билимдердин кандидаты, 5 ага окутуучу, калгандары окутуучулар. Анан студенттердин саны боюнча бизде күндүзгү бөлүмүбүздө 240 студент окутат учурда, жана сырткы бөлүмүбүздө 245 студент билим алууда. Бүгүнкү күндө аталган институтта өлкө аймагындагы билим алуучулардан сырткары кошуна мамлекеттерден да абитуриенттер кабыл алынган. Студенттердин айтымында окутуу үчүн бардык шарттар түзүлүп, жаңы методикалык усулдар менен сабактар өтүлөт. Өзбекстандан Кыргызстанга окуш максатында келдим. Xudo xolasa yaxshi o'qib, shu yerlarda bitirib ketish niyat bor. Yaxshi, bitta sharoitlar yaxshi. Muallimlar yaxshi o'rgatyapti, darslar как положено. Бұл кәсіпті мен кішкентай кезімден бастап эле экономист болып, бухгалтер болушту каалайм. Себеби бухгалтер болсом, мисалы банкта иштесем, таза жерде, таза татмакы болуп кийинип жүрүштү каалайт элем. Бизде окуу сабактары өз убагында өтүлөт жана окуу жайыбызда шарттар түзүп берген. Мисалы спорт боюнча олимпиадалар, сабак боюнча конференциялар жүрөт, биз ошолорго катышабыз. Бул окуу жай алгач 1995 жылы түптөлүп, Ош технологиялык университетинин Кызылкыя шаарындагы филиалы болуп ачылган. Бүгүнкү күндө аталган окуу жайда мамлекет үчүн керектүү кадрларды даярдоо менен өлкө үчүн татыктуу кызмат көрсөтүп келишет. Биздин окуу жай эң мыкты.